Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Коомчулукта шоу-бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрүнүн бирине жардам керек экендиги жана аны укук коргоо кызматкерлери кармап кеткендиги тууралуу айтылып жаткан. Бул боюнча укук коргоо органдарындагы өздүк булактарыбыз маалыматты тастыктап, буларды билдирди. Жакут Сыдыков аттуу жаран мечиттен чыгып баратканда укук коргоо кызматкерлери тарабынан кармалган. Анын жанынан баңгизаты табылган. Бул факты Ленин рейдинин кылмыштардын жана жоруктардын бириктүү реестрине баңгизат сактоо беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Териштирүү иштери жүргүзүлүп, анын негизинде аталган жарандын баш коргоо чарасы Ленин райондук сотунда каралып, 26 октябрда 2 айга камакка алынган. Ал эми Бишкек шейбинин басма сөз кызматынан сот 24 октябрда болгонун ырасташты. Маалыматта Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунун токтому менен Бишкек шаарынын Ленин районунун прокурорунун жардамчысы Назаровдун өтүнүшү канааттандырылган. Жазык кодексинин 267 беренеси негизинде көрсөтүлгөн кылмышка шектүүнүн кармалганы мыйзамдуу жана негиздүү деп аталган. Ага карата жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын СИЗО-1 мекемесинде кармоо менен камакка алынган. Жазык кодексинде 267 берене баңгизат каражаттарын психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо деп көрсөтүлгөн. Маалымат булагы Супер KG.